Assalamu алейкум, Канат Шоу мен YouTube каналын катталуучулары. 2-3 күн мурда Жетур компаниясына барып, 0 пробег 2023 жылкы Кыргызстандын жолдоруна ылайыктуу машинаны апам экөөбүз барып алып келдик. Погнали! Жетур компаниясы эми Кыргызстанда официальный дилер болгондуктан сиздерге ушундай сонун машиналарды 5 жыл гарантия, 3 жыл рассрочкага берет. Жана рассрочка 5% кетет. Ал эми Жетур компаниясынын Кыргызстанда амбассадору мен Канат Шабданбековмун. Сиздерге ушундай сонун Кыргызстан жолуна ылайыктуу жапжаң 2023 жылкы 0 пробег салафанда машиналарды сиздерге сонун обзор кылып берип турабыз. Бул мен сатып алган машина Жетор X90 Plus деп аталат, X90 Plus деп аталат. Бул машинаны азыр мен 60% билсем, ал эми ошолдо Жетор компаниясында иштеген специалист Илгиз Мырза 100% билет. Ошондуктан сиздерге тааныштырып койсун. Саламатсызбы достор. Бул Жетор X90 модели жаңы 2023 жылкы 5 жыл гарантиясы менен. Ал эми самый основной вопрос бул мотор жөнүнө, коробка жөнүнө. Коробкасын айта кетсек, 8-ступенчатая автоматическая коробка стоит здесь. 4-цилиндровый двигатель на 197 лошадиных сил. Маленький мотор, но большие возможности. Объем достор 1.6. Мына өзүм 2 күндөн бери айдап жүрбөйм, азыр аларчага келдик. Бирок турбина болгонгочу, спорт режимде коюп бассаңчы, как будто эми ачыгын айтканда 200 болуп кетип бараткан атмосфера да. А болбосо 1.6 объем норма койсоң, фит менен фит сатып алганда эле 7-8 литр ичет экен шаар ичине. Кыргызстанда өзгөчө эмне проблема? Көп эле чоң машина айдагысы келет, мисалы тура 200, Land Cruiser, Lexus, бирок май көп ичет деп ошону айдашпайт. Бирок ушул эле машина, мына караңыздар. Бийик, во-первых, биринчиден бийик, экинчиден чоң машина, как крузак сыяктуу эле. Жана үчүнчүдөн объему 1.6, шаар ичинде 7-8 ичет, бирок турбина болгонго фитте ичсе дагы бул самолеттой жүрөт экен да. Мына мен аларчага кират, биринчи жолу аларчага чыктым. Спорт режимге коюп туруп басканда жөнөчү көзүң ачылат экен. 1.6 турбина болгону менен көп кишилер ойлойт, турбина ненадежный деп. Бул жактан турбинанын отдельный интеркулеры бар, охлаждениясынын. Ал жактан кыжалат болбойсуздар. Турбо таймер коюп, анан күтүп, андай эч проблемаңыздар жок болот. 1.6 объем, 197 аттын күчү болду. Айдайсыздар, болду. Машинанын ичин көргөн барыңыздар эле кызык болуп атса керек. Негизи жуап эле чыкканбыз, бирок аларчанын жол жасалганга бүт таштак шагыл болгонго чаңдап калды. Бирок ичин көргөзөйүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилlah. Ва! Эми ачыгын айтканда, панелди көрсөңүздөр, машалла дейсиздер да. Илгиз Мырза, 2023 жылкы болгондуктан мен дагы айдаганым 2-3 күн болгонго аябай шок болуп, көп нерсесин түшүнбөй жүрөм. Анан өзгөчө жерлерин айта кетсеңиз. Эми өзгөчө жерлерин айтканда, бул жерде эң жөнөкөйүнөн баштайлы. Бул беспроводной зарядкасы. Телефонуңузду коюп коесуздар. Чалып атат уже. Азыр алып коеюн, э? Андан сырткары, бул жакта двухзонный климат-контроль. Эми бул менен, конечно, азыркы убакта никого не удивишь, но сенсорное управление, конечно, дает о себе знать. Да. Это выглядит красиво, это выглядит по-современному. Двухзонный климат-контроль, подогрев обдув сидений. Естественно же, селектор КПП. Да. Очень удобный, очень красивый и понятный. Помимо этого, здесь электронный ручник, который позволяет сохранить надежность коробки передач. То есть у вас не будет проблем, когда вы будете выезжать с гор, выходить с парковки на D, переключая. Да. Не будет стуков, все это уже учитывается. Помимо этого, здесь есть система автохолд, которая помогает при передвижении в пробках. Помимо этого, договорюще, здесь есть помощь при спуске и при подъеме. Это облегчает жизнь людям, которые любят ездить в горы. А у нас горная местность, сами знаете. Ушундай удобстводо машинаны алыңыздар, эптирек. Салафаны сыйраган эмесмин, мына салафаны азыр сейрейт. Караңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах таалам барыңыздарга насип этсин. 2023 жылкы салафанда машина алганды. Опа! Машалла. Айтемир жуксун да. Ушундай машина алып. Ал эми мен айдап жүрүп эмнелерди байкадым, ошону тааныштырып берейин. Мына камерасы элементарный да. Мына. Караңыздарчы. 360 современный камера, все покажет. Мисалы жакындасаң көргөзөт, мисалы управление кылат, полный жолдор мисалы азыр бүт бары.
Ал эми эң мени таң калтырган нерсеси достор, мисалы поворотник когда оңго бурганда оң жак көрүнүп турат экен да. Ал эми сол жакка бурганда сол жак көрүнүп турат экен. Анан могул жер өзүнчө эле эме го, американский кинолордо бар го жана. Карачы. Вот это машина да. Вот это кайф. Эң жаккан нерсеси еще могул жерде холодильниги бар экен. Могул жерге сокту салып койсуң, биякты скорость кылсаң, мустайт экен да. Бул жерде несі бар? Бул жерде переключитель бар экен, бул жерде USB саят турган бар. Кыскасы айтканда бүт бар. Эң өтө окмуш дагы бир нерсеси бар. Это полный панорамный люк. Ал эми люк жарымына чейин ачылат. Жарымына чейин полный ачылат. Руль, мультируль достор. Если бирөө чалып калса, звонок менен биякта эле кыйналбай алып койсоңор, бүт мына сенсорный кнопкалар, бул жакта управлять этсең болот, кааласаң бул жактан управлять этсең болот. Эми кыскасы айтканда өтө сонун. Рульдун астында мондай турганын көрдүңүздөр да. Бул автомат шифтроник деп аталат. Эгерде жолдо мисалы газ басып катуу айдап кетип бараткандан сен биякты басып барып алып эле мерден эле автоматически которуп кое бересиң. Төө ашуудан, теребалдан, ар кандай жерлерден автоматически которо бересиң. Машинанын кенендиги жөнүндө сиздер менен тааныштырып кетейин. Мына кадимкидей эле кенен. Ал эми эгерде мына мен тил жакка жыла турган болсом, мына үстүндө кадимкидей ичинде басып элечи автобуста жүргөндөй. Монтип алып комфортуна кете берсең болот экен. Анан эң жаккан жери, мен өлөгенен караңыздар, мен мисалы боюм 1.80 мына могу алдыга артка жылат. Алдыга артка жылат. Бериге сок коюп коюп, мисалы водителиңизге айдатып коюп, девушкаңыз менен, аялыңыз менен мындай кантип миллион тапса болот деп кеткенге аябай жакшы экен да. Сиденьялар. Бирок мен рульда эмес, көбүнчө мыякта отуруп кетким келет. Мага водитель керек. Бирок кыздарды алам. Көчөлө туугандар менен отурганбыз, ошондо мен машинамды майлап чыгып, анан 70та камера айдайм, нез камеригеден 3-4 эле киши баткандыктан 2-3 киши, 3-4 киши калып калчу да. Анан көчө туугандардын бардыгын батырдым. Потому что бул трехместный деп аталат, достор. Анан аябай сүйүнүшүп, туугандар да ыраазы болушуп, оппа. Бир эжем Агордо 3-тө жашайт. Аны камери менен жеткире алчу эмес элем, ал эжемди үйүнө чейин алып бардым. Камери менен барбаган жакшы эле болуптур. Жолу мондай эле болуп калыптыр. Бирок машина бая удобство бийик болгон үчүн бардым. Сиденьяны мындай кылат дагы. Артына өтөт. Көчө артына жеңем 3 баласы менен батырып отуруп жыргап кетишти да. Мына монда отурабыз. Артына салафан сыйыр элекмин, этот. Эме мактанайын деп сиздерге. Анан бул арты деле көп взрослый эмес, по факту ала келгенде арты детский десек болот. Ушундай сонун машина кандай? Мындай. Азыркы балдарга да нези, азыркы кичинекей балдар дагы өтө заманбап чоңоюп калды да. Биз 11-класска чейин апабыздын алдына отуруп эле келгенбиз. Апам мени тетки казармадан Бишкекке келчү 11-класска чейин алдына отурубуз. Азыркы кичинекей балдар артына жыргап келе берет. Анан эң жакшы жери, эгерде алыс жолго чыксаңыз, муну чалкалайт койсоңуз чалкалайт. Эс алып кете бересиздер. Арт жагын көргөзөйүн эместер. Например, колуңузда 2 пакет бар, анан жериге таштап, анан кнопканы басып ачканга туура келет. Сиз күлүш чөнтөгүңүздө болот, мындай кылып туруп эле мына бутуңузду астына кылсаңыз эле ачылат өзү. Көрдүңүздөрбү? Жүк көп болуп кала турган болсо, бул детский сиденьяларды бияка жаткырып койсоңуздар болот. Мээрин карасаң мына. Бар жаңы машина алгандыкы да. Бүт бар, данкраттар колдонула элек, эчтеке колдонула элек. Я думаю, бул бир 5-7-8 жыл колдонулбайт болуш керек данкрат, потому что машина 5 жыл гарантия да, иншалла, да коелу. Бардыгы сон, безопасность. Все есть. Ал эми жапканда буну эле басып жаап коесуздар. Жана айтып өткөтпөдүмбү, 70 камера айдап айылга бара алчу эмес, потому что асты жапыс болчу. Эми менде 2023-жылкы максимальный комплектациядагы эң сонун автоунаа бар. Ичи укмуш. Ал эми асты укмуш бийик. Тоо ташка, любой жерге жол тандабас унаалардын катарына кирет мына. Любой жерге бу менен барып, жумушумду бүтүрүп жүрө берем. Шаардын ичинде да вообще мына кайф менен айдайт экенсиң да.
2003-жылдары сары автобуста тыгылып кетип баратканда, сары автобуста адамдар эле эмес, торпокторду, ундарды да салып койчу. Эми ким айылда чоңойсо түшүнөт, анан ошондо апабыздын алдына отуруп кетип барат. Айтчымын да апама: "Апа, мен чоңойсом, сизге машина алып берип, жаңы автосалондон сөздү билбесем да, жаңы машина алып берем" деп всегда айтчымын, жакшы ниет коюпчу. Бирок Кудай таалам ошол ниеттерге мени жеткирди. Эмне дегенде Аллах таалам айтат экен: "Силер сурагыла, мен берейин" дейт. Ал эми биз сураганды билбейт экенбиз да. Тиги машинаны албайсыңбы? Ал кымбат, 50 миң, 60 миң долларлык дейсиз да. А биз Кудайдан сурадыкпы ошону? Эгерде биз ниетибизге жараша, Кудай мага ушу эме матис эле бер, экономичный десек, бизге экономичный матис эле берет. Бирок Кудай мага ушундай Jetor'дон 2023 комплектацияда машина бер десек, буну да берет Кудай таалам. Ошондуктан ким сураганды билсе, ошол адам эки дүйнө бактылуу болуп жашайт экен. Сиздер да сураганды үйрөнүңүздөр. Апамды айдап кет десем, айдап кетпей койду. Эми мени ташып турасың да депчи. Ошол эле айтып коеюн деген. Машинам менен айдап сиздерге мактанып коеюн анда. Баса. Мунун эң жаккан жери, буна безопасность аябай коюлган. Биз кыргыздар ременди гайдан коркуп эле тагынабыз го. Бирок ремен тагылган сайын машина жылбайт экен. Дыга салсасыңбы, сыга саласың, пыга саласың, баары жылбайт экен да. Мына мондай дыга салып туруп, анан газды басканда кетет экен да. Буйрусун ушундай машина. Мондай таштардан мягко өтөт го. Машалла. Jetor 2023 жылкы ушундай сонун машина буйрусун. Машинанын кайфын, мягкийлигин сезип, болушунча автоблогер болуп сиздерге обзор кылганга өтө аракет кылдык. Ушундай машина алам десеңиздер, ушул номерлерге чалыңыздар. Канат Шабданбековдун атынан десеңиздер, сөзсүз түрдө скидка болот. Не дейсиз? Не демекчибиз, кудалар? Ошол анда адресин жазып коебуз. Келиңиздер, күтөбүз. Jetor компаниясы Кыргызстанга эң сонун машиналарды алып келип атат. Жыргал, кетейин анда. Бийик машинамды айдап алып. Подписка кылганды не забудьте, пожалуйста. Подписка кылганды унутпаңыздар.